Тарбиясыз кыздын үч белгиси. Бойдок жигиттер үйлөнөрдө ушул маселеге маани бергиле. Биринчиден, тону ар дайым бийик, катуу сүйлөйт. Сиз деген маселеси жок, ар дайым бийик сүйлөйт да. Голостон эле дайым болот, бир сүйлөгөндө эле, ал кандай тарбия көргөн эмеспи. Чындыгында ошондой. Бүгүн городскаябыз деп кээ бирөөлөр эсептегени менен, городская дегени сөгүнүшкө можно деген эмес. Каалагандай каткырып, каалагандай бакырып сүйлөйм деген эмес. Бир күлгөндө машина бүт микрорайон бардыгы угат да бир күлгөндө. Бул биринчи голосу. Ар дайым тону бийик, эркектен дагы өзүн жогору коет. Экинчи маселе, ага бардык кудум должен да бир нерсени. Паланча көйнөк алып бериш керек, паланча маникюр кылып бериш керек, паланча бирдеке бериш керек. Сөзсүз түрдө бүт дүйнө жүзү ага бир нерсени должен да. Өзү бирдеке кылайын дебейт, өзү жалпы сартан кечке уктайт, бир иш кылайын дебейт, бир окуйын дебейт. Мына караса жашоосун 19 жыл, 20 жыл өтүп кетти, же колунда бир өнөрү жок. Же Жуманазаровага окшоп спорттон жок. Же биринен жок. Сартан кечке 4 саат күзгүгө берет, жасанат, көчөгө чыгат, көрүнгөндүн бекер тамак ашын жеп, мындайча айтканда жеп чыгарар. Жеп чыгарат болду, башка иши жок. Ошондой болуп калган да. Бул тарбиясыз кыз. Ал эми үчүнчү белгиси эмне? Үчүнчү белгиси айырмасы жок. Айырмасы жок. Ага бир башкача бир документ жасап бериш керек да. Айырмасы жок дегени, ал өзү эле дайым болуп турат, келип аткан жытынан эле. Акча үчүн бардыгыга даяр. Ал сойкулук дагы кыла берет. Ал арамадал аралаш бардык ишти кыла берет. Тарбиясыз кыз ушундай. Кудайым сактасын мындайлардан. Тарбиялуу кылайлы кыздарыбызды.